Достор, бул видеодо 24-чү HTML CSS сабагынын практикалык тапшырмасын карап өтөбүз, анын чечүү жолун карап өтөбүз. HTML анан бул видеонун алкагында ошол силер өтүп өткөн псевдо класстар боюнча практиканы кылабыз. Сиздер азыр иреттелген, башкача айтканда ordered list деген тизмекти көрүп турасыздар. Ал жакта жылдын 12 айы жазылган экен. Анан ылдыйдагы браузерди карай турган болсок, браузерге чыккан контентти карай турган болсок, биринчи элемент чоң тамга менен жазылыптыр, достор. Акыркы элемент курсив менен жазылыптыр. Анан ар бир жуп санда, ирет санды ээлеген жазуу жашыл түскө боелуптур. Биз буларды ушул псевдокласстардын жардамы менен кылып өтсөк болот. Эң биринчи кезекте январда кантип ушул чоң тамгага айландырып койдук. Анын үчүн биз li тегин жазабыз дагы. Анан li тегин жазып туруп, кош чекет first child дегенде ал ушул өзүнүн аталык элементи болгон ol тегинин ичиндеги li теги биринчи тег экенин карайт дагы, анан ошол биринчи тегке, башкача айтканда январга ушул text transform uppercase деген стилди колдонот экен. Андан кийин, достор, биз ошол эле жол менен li кош чекет nth child деп, башкача айтканда энинчи туунду элементи деп туруп, анан even деген менен биз jup дегенди билдирет экенбиз. Ушул функцияга jup деген параметрди берип, ар бир списоктогу, ошол тизмедеги jup иреттик сандагы айдын атаасына кайрылат экенбиз дагы, анан аларга 6-саптагы color кош чекет green деген менен ошол өңдү берип өттүк. Андан кийин, достор, эң акыркы декабрь айын биз курсивке айландырып койдук. Аны биз li кош чекет last child деген стиль менен кайрылат экенбиз ага. Анан ал жака font style italic жана font weight bold деген стилди аркылуу ушундай жыйынтыкка жетиптирбиз. Бул 24-чү тапшырманын чечилиш жолу ушундай болот, достор.